Мамлекеттик жумушта иштебей деле өсүп келе жаткан муунга жакшы жана пайдалуу иштерди жасаса болот. Бул сөздүн чындыгына Кыргыз Республикасынын экс-президенти Роза Отунбаеванын демилгеси эл аралык коомдук фондунун негиздөөчүсү Роза Отунбаева өз иши менен ишендире алды. Түзүлгөнүнө 2 жыл болсо да фонд көп иштерди жасады. Эң негизгиси Кыргызстанды билимдүү жана тарбиялуу күчтүү муун гана өнүктүрө алаарын белгилеп, фонддун негизги багыттарынын бири балдарга сапаттуу билим берүүгө арналды. Бул жылы 26-27 апрелде пландалган шаардык 2-чи билим берүү фестивали да жогорку деңгээлде болуп өттү. Многие мамы, папы не знают о том, какие же есть возможности, существуют культурно-образовательные возможности, существуют в городе Бишкеке, кроме того, что дети ходят в школу. Это очень важно заложить с самого раннего детства вот эти задатки того, что не только обучение в школе, но и плюс. 2013 жылдын май айында болгон 1-чи билим берүү фестивали коомчулук тарабынан жылуу кабыл алынып, мындай фестивалдарга эл муктаж экенин көрсөттү. Бул жолу билим фестивалын өлкөнүн техникалык адистерге өтө муктаждыгына таянып, балдардын жана жаштардын илимий техникалык чыгармачылыгын өнүктүрүү, Кыргызстанда инженердик, кесиптик, техникалык жана маалыматтык коммуникациялык технология чөйрөсүндө билим берүү мүмкүнчүлүктөрүн өнүктүрүүгө басым жасоо чечими кабыл алынган. Ошондой эле экологиялык билимдерди жайылтууга да өзгөчө көңүл бурулду. Техникалык багыттардын тематикасына арналган, ошон үчүн эң негизгиси базасы болуп, азыр Кыргыз техникалык университет болуп жатат. Биз азыркы көрүп аткандай Кыргыз техникалык университеттин базасында жалпы ушу билим берүүнүн ичиндеги ошол өнүктүрүүчү, балдарды техникалык багытка үйрөтүүчү мектептерден тышкары болгон уюмдардын мүмкүнчүлүктөрүн көрсөтүп атабыз. Фестивалдын 1-чи күнү Исхак Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинде болду. Окуу жайдын аймагында илимий шоу жана тажрыйбалар, анын ичинде балдардын катышуусу менен физика, химия, авто иши, информатика, энергетика, механика, колдонмо өнөр, кулинария жана экология тармагы боюнча эксперименттер көргөзүлүп, техникалык чыгармачылыктын көргөзмөсү, илимий техникалык жана экологиялык иштеп чыгуулардын демонстрациясы болду. Бүгүнкү күндө кыйын абалда турган математика, физика, химия, биология, информатика деген так илимдер бар. Ошого биз жаш муундарды сөзсүз түрдө бурушубуз керек. Анткени ушул сабактар инженердик техникалык даярдаган жогорку окуу жайларга абдан зарыл, керек. Былтыр биздин ушу республиканын өнүгүү стратегиясы кабыл алган. Ошол стратегиянын ичинде эң негизги моменттер болуп, ушу биздин өндүрүштү өнүктүрүшүбүз керек. А өндүрүшкө татыктуу кадрлар керек. Ошон үчүн ушу фестивалдын максаты ушул максаттарга, ушул маселелерди чечкенге деген ой бар да. Бир күн бою атайын жабдылган концерттик, спорттук класстарда, ошондой эле кесиптик техникалык лицейлердин чеберлер шаарчасы жана жалпыга үчүн билим класстарында 100гө жакын кызыктуу программадагы түрдүү көргөзмө жарманкелер болду. Ага шаардын жана өлкөнүн башка аймактарынан келген 7ден 16 жашка чейинки мектеп окуучулары, алардын ата-энелери жана башка кызыккандар келишти. Мен Ош областына караштуу Нокот районунун Кулатов айылындагы Жомарт Бөкөнбаев атындагы орто мектебине келдим. Бул менин алып келген долбоорумдун темасы электромагниттик айланпанын жардамы аркылуу электр энергиясын өндүрүү. Бул биринчи иштеши күндөн энергияны алат да, күндөн ток алат. Бул күндөн ток алганда бул моторго ток келет. Ошондо бул магниттик айланпа калактарындагы магниттер уюлу бир болот. Ошол уюлу бир болгондугу үчүн жардамчы мотор айлантканда бул күчтүү айланат да. Эгерде күн бүркөө болуп калса, бул шамал генератору менен иштейт. Талас областынын Кара-Бура районуна караштуу Чоң Кара-Бура айылынан келдик, орто мектебинен. Ал эми бияка биз суу бөлгүч жана кайык, алма тергич, мөмө тергич чеңгелдерин алып келдик. Бул көбүнчө айыл жергелеринде мөмөлөрдү жана алча, алкоору тергенде аябай керектелинет. Чапканда бияктан келет, бул жака түшөт, бияка чогуло берет. Анан баарын чогулуп бүткөндө берден ачып алып алабыз. Мынакей. Бул сууну шаба деп коебуз, мындайча айтканда. Бул бизге аябай жардам чок. Себеби дегенде биздин мындай мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарыбыз бар. Мына ошолорго жумуш орду менен камсыздасак болот.
Викторина физика, химия жана биология, экология жана биз деген аталыш менен 3 турда өткөрүлдү. Бул аркылуу бүтүрүүчүлөр так илимдер боюнча жаңы маалыматтарды ала алышты. Бул Жетөгүз районундагы жарылган жүрөк тоосу. Ал жерден болсо аны кайталап биз эс алуу, дарылануу жана туристтик комплексин түздүк. Бул жерден туристтер болсо андан тышкары бул жерден лифт менен бул жерден чыгып, панорамалык көпүрө менен бул жерде өтүшөт. Жана эс алышат да, бул жерден болсо ошо Жетөгүз курортундагы ысык жерден чыккан ысык булактар менен камсыз кылынат да, жана күн батареялар менен. Ошондой эле фестивалдын биринчи күнүндө Алтын Түйүн Республикалык Балдар инженердик техникалык академиясы жыл сайын өткөрүп келген биз 21 кылымдын интеллектуалдарыбыз республикалык эл аралык конкурстун жеңүүчүлөрү облустун 7 дубанынан келип долбоорлорун жактады. Мен негизи улуттук компьютердик гимназиядан келдим. Мен 7-класста окуйм. Мен бул телескопту жасоодо мен астрономияга болгон кызыгуумду күчөтүш үчүн жана Кыргызстандын мектептерине бардыгына ушу телескоп жасап алсаңар болот деп далилдөө үчүн жасадым бул телескопту. Бул телескоп менен айды, жылдыздарды, Юпитерди, чолпонду караса болот. Бул айды жана Юпитер, жылдыздарды 77 эсе чоңойтуп көрсөтөт. Муну жасоо мага мындай өтө оңой болгон жок. Муну жасоодо эң негизгиле болуп линзалар жана лупалар болду да. Жана муну кооздоо дагы керек болду да. Эмнегенде жөн жасап койгондо жаман көрүнүп калмак. Кутмандуу күнүңүздөр менен ардактуу коноктор, бүгүн экинчи билим фестивалынын экинчи күнүндө жолугушуп отурабыз. Билим берүү фестивалинин экинчи күнү да өтө кызыктуу болду. Алгач шайыр алып баруучулардын, ырчылардын, бийчилердин жана өнөрлүү жаш бөбөктөрдүн катышуусу менен кызыктуу концерттик программалар тартууланды. Шаардын борбордук бөлүгү элге толуп, жаш балдардын күлкүсүнө жана кубанычына бөлөнүп турду. Терең билим кенен келечек деген чакырык менен билим фестивалинин экинчи күнү 27 апрелде болуп, Бишкектеги Эски Аянта, Эмен багында, Мамлекеттик тарых музейинде, Сейтек улуттук балдар жана өспүрүмдөр борборунун жана Борбор Азиядагы Америка университетинин аймагында өткөрүлдү. Көпчүлүктүн көңүлүн Эски Аянтагы көргөзмөлөр өзүнө буруп алды. Билим берүү тармагына тийиштүү мамлекеттик жана менчик балдар борборлору фестивалдын меймандарына маанилүү маалыматтарды берип жатышты. Бул жерден абдан көп эмелер, балдар, көп фестивалдар өтүп атат, ошон үчүн бизге жагып атат. Бүт бардыгыбызга сүрөт тартканы берип атат, ошонусу менен бизге жагып атат. Кыдыңдап, чыйпы каттым зымылдап, чуулдап тайбай айыңга, чукап келем чымылдап. Биздин келечектеги мына балдар, жаш балдар, булар билимдүү, илимдүү дегендей, анан маданиятты, техниканы сүйгөн, биздин салт санабызды жакшы билген, тилди жакшы сүйлөгөн мыкты адамдар болуп өссө, мамлекетти ушунчалык күчтүү болот да. Мамлекеттин эң негизги фундаментин мына ушу балдар курат да. Ошондуктан мага абдан жакты. Мен бул жерде жомок окуп берип атам балдарга.
Бир эле учурда бир нече иш-чаралар болду. Негизгиси ар бир аймакта элдин аягы үзүлбөй өтө шаңдуу маанайда өттү. Ошондой эле иш-чаранын алкагында усталардын шаары, атам, апам жана мен техникалык үй-бүлө, гүлдөрдүн жарманкеси сыяктуу көргөзмөлөр, жарманкелер жана балдар үчүн мастер-класстар болду. Могу гүлдөрдү карап, көзүм чачырап, кайсы бирин аларды билбей кантип алып кетем деп атам. Могу жерден да бир 2-3 гүл алам го. Сатып алам. Анан могу фиалкалар, сонун гүлдөп атыр, мондой фиалкалар да бар менин үйүмдөчү. Анан мен деген эртең менен туруп алыпчы, сразу элечи гүлдөрүмдү карагандачы, кадимкидей көңүлүм ачылат. Гүлдөп атканын карайм, баладай карайм да булардычы бөпөлөп. Кек шаарынын 27-лицейден келдик. Лев Толстой Садыгалиевада жайгашкан. Биз 9-ду бүткөн балдарга жана 11-дү бүткөн балдарга кесиптик билим берүүнүн максаты менен келдик. Бул жакта чтобы азыркы абитуриенттерге маалымат, кесип боюнча маалымат, кандай кесиптер, техникалык кесиптер бизде баардыгы боюнча. Тарых музейинин аймагында да фестиваль жогорку деңгээлде өтүп жатканы байкалды. Музейдин алдында сүрөт окуу жайларынын студенттери жана мугалимдери бөбөктөргө чоподон түрдүү буюмдарды кантип жасоо керектигин көрсөтүштү. Бул жерде мастер-класс өткөрүп жатабыз. Биз художественный колледж керамика факультетинде окуйбуз. Керамикада ушундай чопо-чоор, моундай фонтан сыяктуу светильниктерди жасайбыз. Бул жерде чопо-чоор дейтпи? Кыргыздын улуттук чопо-чоору. Ишкырып ушундай чоподон эле сразу жасап, мындай калыптары болот да, мындай өзүнүн. Калыптарга сразу басып, түрүп эле неме кылып коебуз да, жасап коебуз. Мындан тышкары музейдин залында кинолор, концерттер, спектакльдер коюлуп, көргөзмөлөр жана кесиптин чеберлери мастер-класстарды көргөздү. Мындан тышкары меймандарга кыргыздын улуттук тамактарын, анын ичинде куурма чайды даярдоо боюнча мастер-класс көргөзүлдү. Ошондой эле кыргыздын чый курчагын жасоо чеберчилигин 65 жаштагы Байыскан Кучурбаева жаштарга үйрөттү. Эскерте кетсек, бул долбоорлордун көбү Кристенсен фондунун колдоосу менен ишке ашкан. Мурастык курчакты жандандыруу жөнүндө мен Кристенсен фондуна проект куттум эле. Бул чый курчакты мен себеби кичинекейимде ушу чый курчак менен ойноп чоңойгонбуз биз. Ошол оюма келди. Бир күн ойлонуп отуруп, ушул деген биздин чый курчак жоголуп кетпесе, ушулар үйлөнүп калса, бияка тургула. Кыздарыбыз үйлөнүп калса, жакшынакай болуп, келечекте муундарыбыз улантып кетсе деген. Курчактын түрү аябай көп эмеспи? Себеби курчак чийден гана, мына чий. Бул чийден гана жасалат. Кичинекей эле чийден ушундай курчак пайда болуп атпайбы, ооба. Мына бүгүн кечке ушу курма чайдын көрсөтүп ичип атканда мен ушунчалык жашап эле калган апаларыбыздын курма чайдын унутуп калганын, анан ушунчалык жытын келип жыттап ичип, анан балдарына көрсөтүп, биздин апаларыбыз ушундай жасап берчү, муну ичип көрсөң деп бир кашыктан болсо да ичиргенге аракет кылып жатат. Анан эң өкүнүчтүүсү улгайып эле калган эжекелерибиз деле бул эмнеден жасалат деп таң калып сурап жатышат. Иш-чара Роза Отунбаеванын демилгеси эл аралык коомдук фонду, Исхак Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университети, Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги, Кыргыз Республикасынын эмгек, миграция жана иш менен камсыз кылуу министрлигинин алдындагы кесиптик техникалык билим берүү агенттиги, Бишкек шаарынын мэриясы, Кристенсен фонду жана ЮНЕСКОнун иштери боюнча Кыргыз Республикасынын улуттук комиссиясы менен кызматташтыкта бирге уюштурулду. Апта соңунда өткөрүлгөн билим фестивалы өлкөнүн билим берүү тармагындагы маселелерге коомчулуктун көңүлүн бурду. Чоң кичине дебей баары чын жүрөгүнөн иш-чарага активдүү катышууга аракет кылышты. Бейдин шаңы келеби, бозети көйнөк кийбесе, кыздын шаңы келеби, мына эки жолдоштор
баштар, той деп чуркап дегдешет, мында турган боз балдар. Эл калайык бийлегин, бийлек эле сүйүнө, түшүңүздөр шаттанып, кара жорго бийине, козголушсун делебе, кан тарасын денеге, кара жорго болбосо, тойдун шаңы келеби. Hey! Кара жорго бийлеңиз, кой десе да койбоңуз, кош жүрөктүн шаттыгын дал ошондой тойлоңуз. Келе бербесин кайда, мына ушундай күн кайда, ойноңуздар жыңага, бийлеңиздер мындайда. Аксакалдар шаттанып, жамалынан от жанып, бий бийлешет майданда, кемпирине мактанып, кемпир жүрсө теңсиң деп, ак жолугу желпилдеп, шалдарына көз кысып, бий бийлешсин селкилдеп. Hey! Бир гана мисалы үчүн кичинекей балдар үчүн эмес, чоңдорго да бүт бардыгына пайдасы тийген бир жакшы фестиваль болуптур. Бизге абдан жакты. Менин атым Элнора. Мен бул жакка фестивалды көргөнгө келдим. Бул жак мага абдан жакты. Васильевская 1-чи мектептин балдары менен келдик. Көргөнгө спектакль көрдүк, анан чыгып, мен балдарга аябай жакты, өздөрүңүз сурасаңыз болот. Мне понравилось, когда на фестивале, когда это мы в театре были Шрек. Еще когда мы в музей заходили, когда мумию смотрели. Биз Ош областынын Алай районунан келгенбиз. Бул бизге аябай кубанычтуу болуп атат. 21-чи кумдун интеллектуалдары 3 күндөн бери өтүлүп атат. Бул биз мына университетке Алтын түйүнгө чоң рахмат айтабыз. Мондай велосипедтер жакты. Бул абдан сонун болду. Ушундай конкурстар дайыма уюштурулуп өтө беришине биз өтө ыраазычылык менен билдирип кетебиз. Ар бир мамлекеттин келечеги кийинки муундан көз каранды. Албетте, бул Кыргызстанга да түздөн түз тийиштүү. Азыр мамлекеттин абалы кандай гана болбосун, баары кетет. Анын ордуна жаңысы келип жаңырат. Эң негизгиси ушул өлкөдө келечек муун татыктуу жана жакшы жашоодо жашап, ар бир бала туулуп өскөн жерин сүйүп, сыйласын жана алар да балдарына мамлекетти көз мончоктой кылып өткөрүп берүүсү керек десек, мамлекет балдар жөнүндө дайыма ойлоп, кам көрүшү зарыл.